жолу жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстан. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдин да ой чуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун. Мертинтпеген эчен азап улуумун. Кылымдарга улап кетер дагыда. Кыргызмын мен, эр манаска муунмун. Жашап келген кылымга айтып болгус сырлары бар мунун да. Эне дилим сыймыгымсың даңтаган, бардык тилден ыйык көрөн чынында. Кийинки сөздү Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын мамлекеттик тил жана тарбия иштер боюнча проректору, филология илимдеринин кандидаты доцент Жунушалиева Гүлсултан Ишенгазиевнага сөз берет. Коллегалар, урматтуу кафедра, урматтуу окуучулар, студенттер, бүгүн биохимия кафедрасы жакшы иш-чара өткөрүп атат. Мен тилим менен улукмун дейт. Тилиң барда сен адамсың дейт, тилиң жоготсоң сен өзүңдө эле жок болосуң. Ошон үчүн албетте бүгүн эл аралык тил күнү болуп атат. Бул кыргыз эле тил эмес, бул эл аралык тил дегенден кийин ар бир улуттун тили. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чарага мен Факультетинин биринчи курсунун студенттери эне тил боюнча өз ойлорун айтышмакчы. Эне менен эне тил. Бул экөө тез элден бери эле бирдей деңгээлде каралып, бирдей деңгээлде ардакталып, көкүрөккө туюп, сакталып келүүдө. Балким бул дүйнөнүн түпкүгү да ушулардыр. Жаңырты. Эң алып түшкөн нерсе эң алгач адамдардын арасынан энесинин үнү бар. Анан атасынын, чоң энесинин, чоң атасынын үндөрүн эшитип, ошол үндөр аркылуу болуп жаткан бардык нерселерди таанып, талим тарбия алып, өзүнүн нарк наслин, үрп адатын, каада салтын бүткөн бой нерселери бар. Анан барып өз эне тилинде сүйлөп, балапан кезинде уккан эң алгачкы бешик ырымдагы сөздөр эсине тутат. Жер жүзүн ар түрдүү жандуулар мекендеп келет. Чаңкаганда суусуз мал кандат, чарчаганда эргүү берет эсменен жыргалдантып анан демин алдырат. Эне тилди мен ардактап туутутуп, тилим менен келе жатам мен утуп, жоолашканга сүр беремин дайыма, эне тилди өз үйүмдө кут тутуп. Эне тилди энекемдей коргоймун, энекемдей эртеңкимдей ойлоймун, ыйык туткан эне тилди ардактап, душманымдай алсыз өзүм болбоймун. Насирдинова Айдана, Донкович. Байка кыргыз бир нерсе башталууда. Байка кыргыз бир нерсе башталууда. Баткак кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып койгон менен корком. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил. Мана сүйлөп далая шуашкан тил. Мыктан буг энеден жарык жолду тапкан тил. Кең дүйнөгө ачып берген эшикти, дамтап берет калпак боз үй бешикти. Төрөлгөндө өң алаган добушум, кулагыма эни тил деп эшитти.
келечекке таштап арышканаңды, тил аркылуу билсе болот ааламды. Мектеп, жумуш, окуу жайда сүйлөбөй, тилин билбей унуткан да адамбы. Жан дүйнөмдү гүлдөткөн да ушул тил. Кас душманды сүрдөткөн да ушул тил. Ачуу тиіп тарынткан да ушул тил. Ак караны таныткан да ушул тил. Адамбыз. Апакем мени кечели, теттегим шогум дечели, чоңдордун көрүп жашоосун чоңойгум келбей течели. Азгырып турса жаркырап, байлыкты баары жактырат. Алдансам ошол дөөлөткө колуңа кишен тактырат. Мас болуп сүйүү шарапка, адамбыз бизге жагат да, барактап өмүр китебин барабыз ажал тарапка. Башкалар болсо сөзүбүз, а бирок ойдо өзүбүз. Вакытты сунса жараткан бар туруп көрбөйт көзүбүз. Адамбыз, каттик адамбыз. Туура эмес басчук адамбыз. Кош айтып өтсөң дүйнөдөн экинчи кайра жаралбыз. Адамбыз, аттик адамбыз. Санартып, сезимдерге чуу салып, көкүрөктөн бекем мыкчып кусалып, жалгыз гана үмүттөрдү туу тутуп жашап жүрөм. Туңгурда чалып, кусалга малынып да багынып жашап жүрөм. Караганымды сагынып, экөөбүздү ажыраткан тагдырга жашап жүрөм. Чын жүрөктөн таарым. Мен ошондой биз кыргыз айтабыз да. Анан биздин көбүнчө материалдарыбыз, окуй турган китептерибиз орусча болуп келет да. Анан көбүнчө азыр көчөгө чыкканда көбүнчө кыргызча китептерди сатып турушат. Анан окуганда көбү философиялык жактан келет. Булардын мындай астына же аркасын караганда китеп ал жерде которулган китептин оригиналына жазып кеткен да. Анан эмнеге илимий китептерди эмес, философиялык тарапта китептерди көбүрөөк которуп жатышат. Эмне үчүн? Которулуп жатат. Эми мен өз оюмду айта кетейин. 30 жылдан бери котормо менен алышып келем. Котормочу. Жарыш котормо болобу, эки котормо, жазма котормо менен иштейм. Анан мунун менин оюмча мындай себеби бар да. Кыргыз тили, мисалы эгерде совет мезгилин алсак, биз совет мезгилинде жашап калдык да. Ишарага булганыбызда. Тил конференцияларда, чогулуштарда керек болсо мондай маек. Тил бөлүндүк жашоодо өнүгөт. Биз көңүлдүн баары ошо аспирант кандидат минимумдан тапшырып жүрүп ошол экен ага чалып айтты эле анан түшүндүм. Анан аны да кийинки чогулуш болуп калса да чыгабыз, күтөбүз. Рахмат айтып коюңуздар, ишке ийгилик. Nakta geçe olup kapalı. Мен ойлогондон да жакшы болду. Аман болуңуздар балдар. Силердин буюрса келечекте Кыргызстан бийлигин көтөргөн жаштарды көрөбүз деп мен чоң ишеним менен айта алам. Анткени силердин башыңарда мындай сонун эжек агайларыңар бар экен. Силер абдан бактылуусуңар. Бар болуңуздар.